Өзүңө өзүң дем сал. Дем кандай салынат жана кайсыл учурларда? Эгер өзүңө көз тийген болсо, стресс, депрессияга түшүп атсаң, же болбосо үйүңдө балаң ыйлап уктабай жаткан болсо, анда кантип дем салыш керек? Дем салуу оңой. Дем салууда Ыхлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн 3 жолдан, ар бирин 3 жолдан окуп, алаканды жайып туруп, деп майда түкүрүк менен түкүрүп туруп, ошол сүрөлөрдү окуп, бүт денеге эмне кылып чыгабыз? Сүртүп чыгабыз. Ошол дем салуу оңой эле. Эгер ушундай дем салуулар менен күндө аракет кылсаңыз, иншалла оорубайсыз. Эгер бул метод менен же ушул жол менен дем салып жакшы болбой жатсаңыз, кыйналып жатсаңыз, анда жалаң гана Куран менен дем салган жакшы молдого барып дем салдырсаңыз болот. Бизге көптөгөн адамдар көз тийүү, кара дуа, стресс, депрессия, уруш жаңжал жана башка көптөгөн көйгөйлөр менен кайрылышат. Биз аларга ушул Куран окуу менен, Куран менен дем салуу методу менен гана 1,5 саат дем салабыз. Аллахтын өкүмү менен, Аллахтын каалоосу менен көпчүлүк адамдар айыгып шифа таап кетип атышат. Оорубаңыздар, өзүңүздөргө жакшы караңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.